Чоң Алай району борбордон алыс жайгашкан эң эле шарты катарлы райондордун бири. Суу аралаш кар жаап жатыптыр. Жергиликтүү эл жакында жаздын келеринен үмүтү жок. Жогорку кеңештин депутаттары келет экен деп ачык суу айылынын тургундары 12 чакырым алыстыктагы кан жолдун боюнда жарданып күтүп турушуптур. Мага ошо элдин көкүрөгүндө добушу керек. Ошону уксам, ошолорду көйгөйлүк көтөрүп бере алсам. Жолугушуу болот деп макулдашылбаса да депутаттар атайын токтоп эл менен баарлашып калышты. Deniz dengelinden 3200 metre diktikte yaşayız. En negizgi zararlı olan içici suumuz naşar oldu. Таза суу маселеси болду да. Жол, суу, мектеп көйгөйгө көтөрүлө баштады эле депутаттар кайра айтканда ачык сууга кайрыла турганын айтып жол улашты. Карамак айылынын эли менен жолугушуунун алдында чек арадагы Тажикстан менен талаш болуп жаткан жерлерди өз көздөрү менен көрүп кетүүнү ылайык көрүштү. Айтылган маалыматтарга таянсак, ар мезгилдерде ар кандай карталар чийилип, ар кандай деңгээлдеги документтер түзүлгөн. Бир нече кылымдан бери ата бабабыз жашап келаткан жерлер эми тажик тарапка өтүп кетеби деген суроо күч. 1010 гектар жайыт бар ошо жерде. 1000 гектар жайыт. Азыр 11100 метр неописанный площадь бар. Жазды элек. Тактал элек. 11 километр. 11 километр 100 метр. Өзүбүздүн жерди өзүбүз корболобузбу? Алар деле биздин жер экенин түшүнүп эле турушат, бирок өздөрүнө ылайык документтерди алып келип биздин жерге ийгилик кылып алууну көздөп жатышат дешүүдө өмүр бою ушул жөлкөмдө жашаган адамдар. Ona yerde tuğulup çoğalgamın, ona yerde Uncu bulakta. Ona yerde, o yerde Cayloğa çıkat elek. Ben 60'ka girdim, o yerde tuğulup çok yerden 20 yıl eşek menen ayran taşıdım ben. Mana ana şu suda. Ana şu suda bir turba koyulgan. Şu Düysami'den gelgenler şuya nar jagıdan geldi, şunda geldi. Turbaga. Mana şunu da akıp durup söylüyorsunlar. Men mana şu yerde yolda mandaş kurup oturdum. Ana çegara şu yerden berken ana ne biz birini aldırıp yukarı batağız. Эл менен болгон жолугушууда да чек ара маселеси биринчи көтөрүлдү. 92-жылы Минский соглашение бар. Союз разбалбаганда ошондо чогулуп баары сүйлөшкөндө айтылган. Эгерде ким ушул күнгө чейин кайсы жерди кандай абалда пайдаланган болсо, ошол жер ошолордун менчигине калсын деген соглашение болгон. Эмне үчүн ошо соглашениени көтөрүп ошого таянбайбыз биз? Чоң Алайлыктардын дагы бир суроосу чек ара аймагы деген өзгөчө статус берүү болду. Biz buna granisada turabız. Biz çekara statüsünü beriңиздер деп суранып атабыз. Эмнегедир турук айылы башка айылдарга тийген шыбагадан куру калган. Hazır bizde en balaga pasoyanı başka yerlerden 80 somdan kam төлөйт. Veteran invalidlerge 200 somdan kam төлөйт. Чоң Алай районунда суга сууларына болгон муктаждык чоң. Bizde Çoğalay'da kurulup yatkan çoğun obyektinin biri Cekendi Şüve kanalı. Prezidentimiz premier болып тұрған бізді өзі көзінің қарагінде қарайын деп кеткен ошол адам. Бүгүнкү күндө ошол канал не себептен токтоп калды? Балдарга бериле турган жөлөк пулдун ар кандай шылтоолор менен берилбей жатканы тоолуктарды капа кылууда. Bir uy 10 koyun bolsa pasoya kömbeyt deyt. Ошол жаш энелер bir uydu 5 балалуулар эртең 1 сентябрь айында бек апчыгып сатып bir катар окуу кийим кылат. Ошону менен олтурат. Алардын тамагы, алардын башка нерсеси эмне кылат билбейм. Пасоя маселеси ушунчалык оор. Эч болбогондо мына бул биз олтурган маданият үйүнүн акыбалын карасаңар деген да суроо коюлду. Азыркы ушул өнүгүп техника, илим жетип жаткан мезгилде бир айыл өкмөтүндө бир заман талабына ылайык жооп бере турган маданият үйүбүз жок. Албетте, тоолуктардын борбордон келген депутаттарга болгонун айтып алалы дегенин да туура түшүнсө болот. Ош облусунун губернатору Узарбек Жылкыбаевдин билдиргенине караганда, аталган аймакта мектеп жана башка социалдык объектилердин курулуштары ишке ашып жаткан фактылар арбын. Мында айтылган элдин суроо талаптары боюнча иштер жүрүп жаткан. Сунуш кеткен, жергиликтүү бийликтен да кеткен, бизден да кеткен. Бул сиздердин айылды баягы чек ара аймагына деген статус берүү боюнча сунуш кеткен, азыр каралып атат, буюрса чечилет бул боюнча. Ал эми жол маселеси боюнча бөлүнгөн бюджетке жараша быйылкы жылга да бир катар иштер белгиленген. Быйылда 1 километрлер калды эле, Кудай буюрса жакшы сапат менен аны ошол завод менен бүтүрүп беребиз, жалпы менен макулдашканбыз. Шайлоочулардын мына ушул жана башка бир катар суроо талаптарын угуп, жогорку кеңештин депутаттары айтылган маселелер боюнча аракеттене турган болушту. Абдан силерди мына түтөп айтып атканыңардын бардыгын биз биринчиден парламент трибунасынан көтөрөбүз муну, экинчиден маселени өкмөткө катуу коебуз. Бул боюнча
Силердин оюңардагыдай эле биз деле бекем турабыз. Жөлөк пул берүүнүн тартиби элдинага болгон талабы боюнча депутат Элвира Сурабалдиева жооп берди. Совокупный доходтон пенсияны чыгарттырган мына ушу 2 жыл 3 жыл көтөрөт деп аны деген чыгарттырганбыз. 1 ой 2 ой болсо эле чыгарып салат деп. Бунун баары парламентте көтөрүлүп атат. Мен ойлойм, дагы киргизебиз, дагы караштырабыз, дагы сунуштарды киргизебиз. Ал эми чегара аймагы боюнча өзгөчө статус боюнча мына булар айтылды. Жакында эле бир топ айылдардын аты берилди, ошолорго статус берилейин деп атат да. Мен ошолордун арасында барбы жокпу, бул карамык айыл мен карап көрөм. Эгер жок боло турган болсо, мен келип башы менен кепилдик берем, мен өзүм сунуш кылып киргизем ошо карамык айылда. Ошону менен Карамык айылындагы жолугушуу соңуна чыкты. Дароо Торгондо да депутаттарды эл күтүп жаткан болчу. Кайды деп аталган Кытайдын компаниясы туурасында буга чейин да бир нече рет айтылган. Кытайдын компаниясы мамлекетке канча үлүш берип атат, канча концентрат алып чыгып кетип атат, башка тармактар не болуп атат, эч ким неме кылбайт да. А бүгүнкү күнү хвоста хранилищада пленка бар жок болуп спор болуп атат. Аяктагы жолугушууда бир элдин 60% ушу Кайды боюнча сүйлөштү. Өкмөттүк элдин кишилеринин адамдарды кылдырып бир чоң комиссия түзүп, ошо баарын антарып карап, эбеттен баргандан кийин киришебиз, эскелчилерчи. Кайды компаниясы мага таң калтырганы 2010 жылы 7 апрелде алып атат лицензияны. 2010 жылы 7 апрелде не болгон силер жакшы билесиңер. Аймактагы Карашыбак айылы кароосуз калыптыр. Шуну карап койсоңуз, Карашыбак айылынын заставаны, элини, мектеп да жок, таза суу да жок. Мынакей, бурчту караң, бурч уже аварийный состояние түшөйүн деп калды. Наргы баштагы. Ачык суу айылынын тургундары Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбековду мектептин жанында күтүп жатышыптыр. Мектептин бир корпусу толук кулап калган. Экинчи корпусу да калчылдап араң турат дешүүдө. Кокус кулап калбасын деп коңгуроосун абайлап шыңгыраткан бул мектепте чынында балдарды окутууга мүмкүн болбой калыптыр. Бирок балдар жарылып кеткен, кышында шаман кирет. Бунда учительский. Учительская. Бухгалтер шunu турат. Кышында окутчуга. Апта катрабак жок. Жок, андай нерсе жок. Бул ана ушуга балдар окутат. Азыр башка Ачык суудагы булактардын суусу ичкенге жараксыз. Ылдыйтан жогору карай 17 миллион сомго таза суу тартып келүү боюнча долбоор бар. Бирок ошончо жерден суу тээп чыгара турган насос жылыга күйүп кетсе, жылыга кантип алмаштырып турабыз деген күмөн бар. Жергиликтүү эл 4 миллион сомго эле жогортон суу тартып келсек туура болмок дешет. Биздин каттардагы бар. Мында көк кыйык деген суусу бар. Бул таза суу да, ичкенге аябай таза. Ошол келет. Майларын алып берген болсо, трактор сүйлөшүп берген болсо, биз трактор казып баштагандан артынан тартып келебиз бизче. Өзүбүз. Ооба. Ашар методу менен. Ашар методу менен. Бизге тендердин кереги жок. Канча километр? Буруба бир 14 километр. Айылдыктар эңириде мектепти куруп берсеңер деген талап коюшууда. 78-жылы жер титирөөдө ушул мына мектеп курулган. Азыр айым көрүп турасыздар. Отоплениясы кандай экен, башка ишиге кирип чыктыңыздар. Эң биринчи көйгөйлүү маселе бизде мектеп болуп жатат. Ачык суулуктар менен болгон жолугушууда жөлөк пул, үй салганга жерди трансформациялап берүү маселелерин да козгошту. Эл депутаты болсо, биринчи кезекте мектеп менен таза сууну бүткөрүү аракетин көрөрүн билдирди. Бул мектеп боюнча мен болгон күчүмдү салам, болгон аракетимди кылам. Жаңы мектепти салып бергенге мен ошол транспорт курулуш комитетине мүчөмүн. Таза суу деле бизге карайт, мен таза сууду дагы айтам. Бул эки маселени тең мен артынан кууп, чечкенге аракет кылып канга убадан берем. Ушул эле маалда депутаттар Элвира Сурабалдиева менен Жанар Акаев Кашка суу айылында жолугушуу өткөрүп, мында орун алган көйгөйлөрдөн кабар алышты.